Жаңы үлгүдөгү заманбап компьютерлер Талас районунун Манас айылындагы Шабданбек Жумагулов атындагы орто мектепке тапшырылды. Компьютерлер менен камсыздоо долбоору Альянс Алтын компаниясынын колдоосу менен ишке ашты. Жаңы компьютерлерге болгон муктаждык аталган мектептен Манас интернат лицейи чыгып көчүп кеткенден кийин жаралган. Андан калган эски компьютерлер менен информатика сабагын өтүүдө кыйынчылыктар болуп келген. Көйгөй көп узабай чечилип, мектеп жаңы компьютерлүү болду. Суранычты аткарып берген үчүн мектеп жамааты Альянс Алтын компаниясына жана Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна ыраазычылык билдиришти. Альянс Алтын компаниясына ушунчалык ыраазычылыкты билдиребиз. Кайрылуубузду аябай жакшы карады. Ушунчалык окуучулардын баягы келечегин ойлогон адамдар көп экен. Бат эле убакытта чечип бергенине ушунчалык ыраазычылыкты билдиребиз. Биздин окуучуларыбыз биринчиден ыраазы болуп, эртеңден баштап компьютерди жаркырап басып калат болуш керек. Долбоорду сөзүбүздү эки кылбай аткарган адамдарга Альянс Алтын өнүктүрүү фонду жана Альянс Алтын компаниясына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Компаниянын колдоосу менен мектептин информатика классы жаңы үлгүдөгү 12 даана компьютер жана 1 даана 3 кызматты бир аткарган принтер менен толукталды. Долбоорго Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 436 000 сомдон ашык каражат жумшалды. Башка максаты айыл балдарынын IT багытындагы билимин арттырууга жана компьютерди башкарганды үйрөнүүсүнө керектүү шарттарды камсыздоо. Биз ойлойбуз, ушу окуучулар заманбап техника менен иштеп, окуп, илим алса, бүгүнкү күндө баарыбыз билгендей эле информационный технология деген багыт аябай эле өнүгүп баратат. Буюрса биздин балдар Талас областынан, Талас районунан мен деген чыган бир жакшы специалисттер чыгат деп ойлойбуз да. Ушу алып берилип аткан техника ушу бүгүнкү күндө өнүккөн шаарлардан калбастан ошолор менен тең биргеликте, тең бир тилде сүйлөшө турган бир илим алсын деп ошону алып берип атканыбыздар да. Белгилей кетсек, Альянс Алтын өнүктүрүү фонду негизделгенден бери облустун билим берүү тармагында 111 долбоор ишке ашты. Ага жалпы 58,3 миллион сом жумшалды. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району.